Баткендин Самаркандек айылынын тургуну Сейит Бабаев устачылык кылат, бирок анда атайын шаймандары жок болчу. Өткөн жылы социалдык келишим долбоорунун алкагында мамлекеттен 100 000 сом жардам алып, устачылыкка керектүү шаймандарды алып, ишкердигин баштады. Мен көптөн бери темир иш кылам. Пособие алат деп 2,5 мың пособие эч нерсеге жетпейт. Анан 100 000 сом акча алып, ушу иштерди кылабыз. Велосипедтерди оңдоп берем, велосипедтер базарга алып чыгып сатабыз. Анан сварка иштери болсо сварка иштерди кылам. Кандай эле заказ болсо ошо 100 000 акчага ошолорду алып иштеп атам. Буларды кошумча сүт менен багабыз. Себеби кичине жардам болсун дейбиз энесиге. Ал эми Тазагүл Кандикова 3 баласына 7 000 сомдун тегерегинде жөлөк пул алып жүргөн. Өткөн жылы жөлөк пулдун ордуна бир жолу берилүүчү 100 000 сомду алып, мал багууну чечкен. Учурда малы төл берип, кирешеси артып турат. Кичине мал алганбыз, майда мал. Кой эчки алганбыз. 15 эмес, 20 алганбыз. 20 алганбыз. 20дан азыр дагы көбөйтүп алдык. Кошумча өзүбүздүн каражаттардан кошумча менен 40 кылып алдык. Социалдык келишимдин негизинде ишкердикти баштаган айыл тургундарынын дагы бири Гүлмира Эгембердиева. Ал тикмечиликке шыгы болгондуктан үйүндө чакан тигүүчү цехин ачкан. Келишимдин негизинде мамлекеттен алган 100 000 сомго тигүүчү 2 машина жана башка керектүү шаймандарды алган. Айыга 5 000 ачып элем. Бир эле жыл ошентип 5 000 алдым, кийин токтоп калды. Ошондон кийин турлагадым да 100 000 эме кылдым да, тапшырдым. 100 000 алып, 2 машинка алдым. Машинка менен өзүм тигип, өзүм бычып, şu айылдагы келген эмелерге, клиенттерге эме кылам да. Жакырчылыктан чыгарууга багытталган долбоордун алкагында 2023 жылы Баткен облусу боюнча 1097 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Жардам алгандар учурда тигүүчүлүк, тейлөө, соода сатык жана айыл чарба тармагында ишкердигин жүргүзүп, үй бүлөлүк кирешесин толуктап жатат. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.